Кылымдарды карыткан көчмөн кыргыз элинин тарыхы көрсөтүп тургандай, биз басып өткөн жерлер калган эмес. Дүйнөнүн ар бурчунда иштеп, эс алып, билим алып, ачылыштарды жасап, медалдарды утуп, керек болсо бал айларында өткөрүп жүрөбүз. Ал эми ушул кайрылуу менен биз мекендештерибизди чет өлкөгө чыгаарда сак болууга, кээ бир түшүнүксүз жагдайларды алдын ала тактап алууга чакырмакчыбыз. Адам сатуу бир өлкөдөгү арзан жумушчу күчүнө болгон суроо талаптан башталып, сексуалдык эксплуатация, коркутуп иштетүү жана кулчулук менен аяктайт. Сизге кандайдыр бир билимге ээ болуңуз шарт эмес деп айтуусу мүмкүн. Виза, билет, чыгашаларын өздөрү төлөп берүүгө сөз беришет. Бирок түбөлүк чыга албай турган кулчулукка кабылуу коркунучуна барып жатасыз. Эгер сизге жумуш сунушу берилсе, бирок сиз кайсы жерге барарыңызды жана эмне иш кыларыңызды так билбей жатсаңыз, ишенүүгө кыйын болгон шарттарды айтып жатышса, эгер бирөө сиздин паспортуңузду же башка документтериңизди алгысы келсе, эгерде жол кирүү акысын төлөп, карыз болосун кийин төлөйсүң деп айтышса, туугандар же достор жумуш сунуштаса, этият болуңуздар. Эгер карызга акча алып, аны кандайча кайтарарыңызды билбесеңиз, абайлаңыз. Интернеттеги чет өлкөгө чыгууга жардам жөнүндөгү жалган жарыялардан сактаныңыз. Эгерде чет өлкөдө иштөөнү кааласаңыз, жакшы паспорт жана иш визаңыз болушу керек. Бирок паспорт, виза жана контракттагы сизде адам сатуунун бурмандуу болушуңузга кепилдик боло албайт экенин эстен чыгарбаңыз. Кыргызстандан чыгуудан мурун сиз бара турган мамлекетке кирүү, ал жакта жашоо жана иштөө эрежелери боюнча жакшылап таанышып алыңыз. чет өлкөдө жумуш сунуштаган агенттиктердин лицензияларынын документтеринин туура жана так экенин текшерип алыңыз. Ал эми агенттиктин ишмердигин мыйзам чегинде экенин аныктап алыңыз. Эч убакта өз паспортуңузду же башка документиңизди бейтааныш адамдарга ишенип бербеңиз. Башка өлкөгө келгенден кийин биринчи мүмкүнчүлүк болгондо өз жакындарыңызга байланыш контакттарыңызды жана токтогон дарегиңизди кабарлап коюңуз. Сиз келген мамлекеттердин мыйзамдарын бузбаңыз. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргызстандан чыгардан мурун бара жаткан мамлекетиңиздеги Кыргызстандын дипломатиялык элчиликтеринин адрестерин, ошондой эле байланыштуу телефондорун тактап алышыңыздар керек. Себебинде сиздер үчүн ар түрдүү кеп кеңештер жана тез жардам керек болушу мүмкүн. Кайсы бир чет өлкөдө жумушка орнотуучу агенттиктин иш аракеттери мыйзамдуулугуна күмөн санасаңыз, чет өлкөгө чыгуу, ал жакта жашоо жана иштөөгө байланышкан суроолоруңуз болсо, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы миграция кызматынын түз номерине чалсаңыздар болот.